жактан башталган болгонусу толуп турабыз. Жаңа чайымда мындай бош Кудай кааласа таркаса. Бунун артында эмне турат деп ойлойсуз? Эми бул эл аралык соглашение бузуп атышпайбы? Туура эмес да. Ал чечим чыгарабыз деп. Рахмат. Пикириңиз кандай? Булардын аракетин кандай болуп атасыз? Бул эми пластикта мен да биринчи жолу баягы апрель айында барып келдим эле өзүм. Барып келгенде ошол окуя болгондон кийин. Чекараны абдан жакын арада чечиш керек. Кандай жолдор менен Чекараны чечпейинче демаркация, делимитация жолу менен чечиш керек. Бизге деп чыкырды. Азыр иштегенин биз билбейбиз. Сиздердин маалыматтан да бар жок. Эртең менен башталыптыр. Ошол тажик тараптын макулдашууну бузуп, оор техникалар менен атып жатат деген маалымат тарап атат да, бул кандай, неден мындай болуп атат булар? Эми аларга Кудай өзү инсап берсин. Орозодо, жума күндө ушундай деле фитна чыгарып эле кылып атат. Азыр көрөлү.